Кыргызстандагы эң чоң 8 метрлик глубинада мына мен азыр көрүп жатамыз. Мунун үстүнө деле чыгып көргөзөлү. Чында бул жакта медайындар дагы ушул жерден тамак жешет экен. Интервью алабыз байкелерден. Ассаламу алейкум байкелер. Эми 100% көргөзүш эле бул 129 көргөзөт эле кандай. Ушундай болуп калабы? Кыргызстанда эң чоң болгон проектлердин бири Алтай шарчасында эртең мененки жумуш дал ушул водовоздордон башталат. Бул водовоздордун эң негизги багыты, максаты курулуш аянтчасындагы чаңдын алдын алуу. Жана ошондой эле аз болсо дагы курулушчуларга аба ырайын салкындатуу багытында колдонобуз. Азыр бул машина менен процессти көрөлү, эмне жумуштар аткарабыларын. 5 водовоздун водителинин бири. Атыңыз ким болот байке? Атым Ибрахим. Ибрахим байке, ассаламу алейкум. Бул водовоздун айдоочусу болуп канча айдан бери же канча жылдан бери эмгектенесиз бул биздин объектиде? Бул Кут объектиде 2 айдан бери эмгектенем. Водовоздордун бригадири болом. Бригадири болосуз, Ооба. Бул эң негизги максат бул водовоздуку ошондо эми негизги максат жана чаңды алдын алуу болуп атат, Ооба, чаңды тазалоо. Иштин башы биз менен башталат. Эртең менен канчада баштайсыздар жумушту? Эртең менен саат уже биз 6да жумушта болуп калабыз. Кечкисин 11лерде жумушту түгөтөбүз. Кээде болуп калат, ночь иштеп калабыз. Ошол исмен менен бөлүшүп ночта иштейбиз. Бул азыр Ибрахим аке 5 водовоз бар экен. Ооба. Ошондо сиздер кечкедер иштесеңиздер, примерно бир водовоз канча рейс аткарат? Эң көп алды водовоздордун 21 рейс кылабыз. 21 рейс. Ооба. Бул канча тонналык водовоздор? Бул водовоздар 10 тонналык. 10 тонналык, Ооба. Мына достор өзүңүздөр көргөндөй ушул жолдун баарына водовоздор азыркы учурда суу чачып баратат. Бул азыркы учурда мына ысык аба ырайында бул фонтан болуп чачат турбайбы, Ооба, бул фонтан болуп чачат. Узактыгы 30 метрге чейин чачып берет да. 30 метрге де. Ооба. Бул жана жумушчуларга дагы кичине болсо дагы салкындатуу да болот экен да бул жерде эки жумуш, Ооба. Бул мындай убактысы барбы же күндүн ысыганда кургап калса эле сразу чачып турасыздар? Ооба, жамгыр жааганда эле бизге дем алыш болбосо калган маалда иштейбиз. Бул жерде круглый суточный иш жүрөт да. Сиздер ошондо азыр бир сууну толтурдуңуз. Муну барып себепсиз түгөнүп калсак кайра алып туруп эле кайра ошол жактан сайып кете бересиз. Кайра толтурабыз, ошол кайсыл линияга чачылбай калды, ошол линияга чачабыз. Анан мага чалышат мастерлер бул жерде кайсыл жерге суу чачыш керек или подбетонкага, котлованга түшкөндө ошолорду караштырып эме кылабыз да, распределение кылабыз. Сиздерге еще плюс өзүңөрдүн мындай графигиңерден сырткарыдагы заявкада беришет, мындайча айтканда Ошондой берип калышат, ооба. Кошумча суу чачыш керек. Кошумча, ооба. Достор, өзүңүздөр билгендей эле Алтай шарчасы 235 гектар жер. Курулуш аянтчасы аябай чоң. Бүгүнкү күндө бул жерде иштеп жаткан спецтехникалардын чындыгында санын санап бүтө албайсың. Ошолордун баарына мындай ыңгайлуу, комфорттуу жумуш кылуу максатында жана ошондой эле шаарды чаңдан алдын алуу максатында мына байкелерибиз буйруса эртең мененки саат 6дан баштап кечки саат 11ге чейин Алтай шарчасында эмгектенип атат. Сиздерге чоң рахмат. Так, азыр астынан водомет пушка. Бул жерде болсо пульт управления бар экен, байке? Ооба. Ушул жерден олтуруп эле бул пожарный машинадагыдай эле. Же болбосо жана шаар ичи жүрбөйбү? Мэриянын машиналары ошол сымал машина экен. Бул еще мындай жайып да чачып берет экен, и узундан да чачып берет экен достор. Ушинтип Алтай шарчасында суулар чачылып, салкындатып, жумуш иштери комфортно жүрүп жаткан кеже. Андан кийинки эле жумуш бизде ошол прорабский мастерскойдон башталат. Бул жерде эртең менен прораб, бул мастерлердин кабинети экен. Бул жакта собрание өтүп, жумуштарды
бөлүштүрөт экен. Азыр ушул собрание болуп атыптыр. Ошол собраниядан көрөлү. Эмне жумуштар кандай бөлүнөрүн көрөлү. Так, достор. Азыр собрание болуп атыптыр. Бул жакта собраниядан ушул мастерлерге жумуш бөлүштүрүү процесси болуп атыптыр. Ушундан үзүндү көрөлү. Куюлган бетонду дайыма уход кылгыла. Өзүңөр көрүп атасыңар, суу чачтырып атасыңар, күн ысык болуп атат. Суу менен гана уход кылып бетондун сапатына чыгара алабыз. Дайыма ошону контролдойсуңар. Так, достор, биз азыр бул жака собраниясына мешайт эткен жокпуз. Азыр бул жака прораб байкенин өзүнүн кабинетине кирип, жеке маектешели. Аке, ассаламу алейкум. Сизге бир 5 минут убактыңызды алайын. Ассаламу алейкум. Бул жака кирип кабинетиңизде бир сүйлөшсөк болобу? Прорабскийге кирели. Прорабскийге кирип эле. Кегеле жигиттер. Ассаламу алейкум, баке, да бир жолу. Алейкум ассалам, кегеле. Сиздин собранияңызга тоскоолдук. Берип койбойлу, акырын тартып алдык. Өзүңүздү бир сыйра тааныштырып койсоңуз. Анан ушул собрание чогулуш боюнча бир сыйра суроолор бар эле. Ошолорго мүмкүнчүлүк болсо жооп берип койсоңуз. Жакшы. Мен ушул Алтай шаарчасынын башынан бери иштеп келатам. Аты жөнүм Исах Мухтар. Ушул жерде прораб болом деп атам. Учурда 5 прораб бар. Жалпы Алтай шаарчасында 5 прораб бар. Ооба, 5 прораб бар. 64 мастерибиз бар. 64. 64. Азыр бул жерде бир 15-20дай мастер бар экен. Калгандары кандай? Азыр объектиде эң жакын блоктор. Бул жерде объект боюнча 605 блок бар да. Жакынкы блокторду чакырттык. Ооба. 5 прорабка 64 мастер бөлүнүп берилген. 64. 12ден, 13дөн бар. Андан сырткары 6 мастер дренажда иштеп атат. Дренажда 4 мастер бар. Жалпы 64 мастер да. 64 мастер. А сиз эртең менен бул жерде ошондо Мухтар аке, сиздер мындай жумушка распределение болот экен да бул жерде, чогулуш болот, Себеби бизде азыр 2 сменде иш жүрүп атат. Түнкү смендагы түнү күн ысык болгонуна байланыштуу. Түнкү сменде балдар 8 бала өзүнүн графиги боюнча бетон куйганга калышат. Жана собранияда да угуп калдым, спальный бар деп аттыңыз. Ооба. Себеби арт жакта атайын түнкү дежир болгон балдарга спальный уюштурганбыз. Түнү менен кээде таң аткыча бетон куюп чыгабыз. Кааласа бул жерде күндүз уктай берет. Ооба. Ошо балдардын түнкү иштегенине шарт түзгөнбүз. Түнкү тамактануу да берилет, түнкү тамак аш берилет, түнкү смен балдаргачы. Түнү менен бул жерде заводдон 2000-3000ге чейин бетон куюп атабыз. Бул жерде азыр ошондо сиз мындайча айтканда өзүңүздүн мастерлериңизди чакырып, жана жумушка бөлүп, жиберип коюп, андан кийин уже бул жактан эле контролдо отура берет экенсиз алардын жумуштарын, Түнкү кылган иштер боюнча отчет алам. Кайсы маркадагы бетондон канча куб куюлду, стенага куюлганын, перекрытие куюлганын күнүндө эсеп алып, накладнойун жазып, старший мастер журналга түшүрүп, андан кийин кетишет. Бул жакта жанагы бала отуруп накладнойлор жазып аткан ошол экен да. Күнүмдүк накладнойлорду журналга түшүрөбүз дагы, тактап кубун чыгарып, андан кийин кийинки балдарга өткөрүп беришет. Түшүнүктүү аке. Анан жана сиз бир эки нерсени да талап кылып калдыңыз, мына гидроизоляция боюнча, битум боюнча. Мисалы бул жерде жанагы суу жакын болгондуктан, почва жакын болгондуктан өзгөчө талап коюлуп аткан турбайбы гидроизоляцияга, Азыр бүткөн, сокольный час бүткөн блокторго гидроизоляция иштери башталды. Себеби өзүңөр билгендей, суу алдындагы суу жердин бетине жакын тургандыктан гидроизоляция жумуштарды да өтө жоопкерчилик менен аткарышыбыз керек. Дренаж системасы боюнча эмне жумуштар жүрүп атат беке? Ошол боюнча дренаж системасы боюнча биз жалпы 4 километрден ашык дренаж системасын курдук. Азыр өзүнүн немесине жетип бир кольцевой курдук, биринчи жарымындагы. Эми азыр полный өзүнүн немесинде иштеп атат дренаж. Бүгүнкү күндө уже дренаж системасы иштеп атат. Иштеп атат. Ошол дренаж системасынын мындай глубинасы, чуңкурлугу канча метрде? Жердин бетинен 4,5 метр. 4,5 метр. Ооба. 400 диаметрдеги турба коюлган. Ар бир 72 метрде баягы жибек кольцо люктар коюлган.
азыр кадимкидей өзүңөр көрсөңөр болот, суу агып атат. Негизи бул дренаж системасы менен дагы бул биздин жана бир 3-чү проектибиз болуп атпайбы, мындай Хут парк, анан бул Түндүк 1, анан негизи көп суроолор болду эле да, бул Кыргызстанда жана колдонулбады эле, кандай болор экен депчи, бирок көптөгөн өлкөлөрдө өзүңүз билген жанагы сууга жакын жерлерде дренаж системасы сонун иштеп, бийик кабат үйлөр эле салынып атат. Бизде да бүгүнкү күндө буюрса мына Алтай шарчасы чоң бир примерлердин бири болот экен да дренаж системасы боюнча. Кудай кааласа, дренаж системасын биз проект боюнча аткардык. Башка өлкөлөрдүн, Россиянын башка суу ушундай жер алдындагы суусу жакын болгон жерлердин опыту менен проекттин негизинде иш жүзүнө ашырылып атат. Буюрса бул дренаж системасы менен 5 кабат эмес, андан да бийик кабат үйлөрдү курат экенбизден да келечекте. Кудай кааласа, эң жакшы опыт болду. Мындан ары дагы ушундай иштер болсо, курганга толук күчүбүз жетет. Даярбыз, э? Даярбыз. Рахмат байке сиздерге. Мен мындайча айтканда азыр бул Алтай шарчасында 24 саат жумуш жүрүп атыптыр да. Мен ойлогом, эртең менен саат азыр 6-да башталат экен, водовоздор суу чачып баштайт экен. Анан сиздер примерно 8-те наряддарды бөлүштүрөт экенсиздер. Анан водовоздор айтып калды, саат 11ге чейин иштейбиз деп. Анан сиздерди ойлогом, бир 8-9-тарда жумушун токтотот го деп. Основной жумуштар токтосо дагы бетон жумуштары токтобойт экен да. Токтобойт. Азыр ушул күндүн жарыгы максималдуу пайдаланабыз, андан сырткары түнкү дагы сменде жана айтып өткөндөй түнү менен бетон куюп атабыз. Азыр ошол жатаканаларда мастерлер барбы же жокпу? Азыр түнкү смендер эртең менен бетон куюп бүтүштү. Азыркы эс алып атышат. Эс алып атышат. Андай болсо тоскоолду кылбай эле коелу. Биз дальше уруксат берсеңиз, анда жумуш процессин дагы тартсак. Но анан бул жакта биринчи жана съемкабызда арматура бул жака эле келип түштү эле. Азыр келсем, уже бул жак тарабына дагы арматура түшүп калыптыр. Жаңы эмелер, партиялар келди. Бул жерибиз чоң скалат, борборош турган скалат да. Башка жактан келген арматура ушул жерге жыйылат, өзүнүн баягы диаметрине боюнча. Андан кийин блокторго ар бир подрядчик ушул жерден манипулятор менен жеткирип беребиз. Блогуна жеткирип беребиз. Алар подрядчиктер бизге мындай заявка таштаганда биз өзүбүз жеткирип беребиз ушул жактан, э? Ар бир блоктун немесине жараша эсептеп чыгарып, биз заводскалатка бергенбиз. Ал ошол биздин записибиз боюнча керектүү диаметр арматураны манипулятор менен подрядчиге жеткирип берип турат. Мисалы, ал Муктар байке, мисалы азыр сиздер аны контролдоп турасыздар да. Биринчи кабатын баштаса, биринчи кабатка канча объемда арматура кетсе, бул жактан жеткирип турасыздар, үзгүлтүксүз. Бирок запас аябай чоң запас бар экен. Бул жагында көп болчу, бул жагына дагы түшүп калыптыр. Азыр ошондо бир сыйра биз уруксат берсеңиз тартып, көргөзүп койсок. Мейли. Рахмат. Жетерлик арматура жыйылып турат, өзүңөр көргөндөй. Андан бөлөк материалдарда мындай дефицит жокпу байке? Жок. Бардык материалдар бар. Керектүү электродбу, башка стройматериалдын баардыгы жетишерлик, өз убагында берилип атат. Азыркы учурда складтарда бүт жана зав складтарда ордунда болсо керек, алда бир тартып көргөз коелу. Анан мисалы суу болсо, бул жерде эмелер бар экен, э? Биз жана водовоздун айдоочусу менен да сүйлөштүк. Бир 2-3 жерде насосный станция бар экен. Ошол жерлерден сууларды толтурабыз дейт. Эми сууга бул жерде проблема эмес. Суу бул жерде көп. Бул жерде 6 дана глубинный скважина казып чыгарып койгонбуз. Тереңдиги 120 чыгат. Андан сырткары 30 жерден баягы бетонду уход кылыш үчүн, суу чачып туруш үчүн 35 метрге чейин тереңдикте скважина казылган. 30 жерден. 30 жерден. Ал глубинный эмес. Ал глубинный эмес. Берки глубин сууну чачканга гана, жолдорго чачканга. Жана бетонду куйгандай кургап туруш үчүн, сугарып туруш үчүн, э? А жанагы глубинный дегениңиз 120 метрден чыгат. 120 метрден. Ал жерде уже давление менен чыгат. Давление менен чыгат. Ал ушул скважиналардын бардыгын биз мына Алтай шарчасы башталгандан кийин курдук да, туурабы? Ооба, жакында. Жакынкы арада эле, э? Жакынкы бир 2 ай болуп кетти. 2 ай болду алда. Жер асты сууларын түгөтүп койбойсузбу байке? Иштетебиз. Өз багыт менен иштетсек жетиштүү болот, Кудай кааласа. Бул жерде жанагы көпчүлүгүндө дагы жана суроолор пайда болуп кетти эле, суу ушундай. Бул жер эми талаа болгон. Ооба, эгин талаа болгон.
Бүгүнкү күндө мына биз уже эле байкап атабыз. Азыр кээ бирки жерлерде 5 метр, 6 метр казылган жанагындай эмелер бар экен, крандар отура турган жерлерби 5 метр. Ошол жерлерде даже суу жок да. Бул деген уже адамдар келди, жумуш башталды, дренаж системасы иштеп баштады, суунун кетти деген экен да, ылдыйлады. Сонун деңгээли уровень төмөндөдү. Түшүнүктүү. Рахмат Жанбайке анда сиздерге, иштиңиздерге ийгилик. Биз тагын стройкадан бир сыйра маалыматтарды, видео материалдарды тарталы. Сиздин жумушуңузга тоскоол болбой эле. Мага рахмат Муктар аке. Буюрса келип турабыз, келип тартып турабыз. Достор, биз азыр мына центральный складта турабыз. Мына складтын жанында примерно 70-80 миң тоннага жакын арматура жыйылып турат, достор. Бул масштаб аябай чоң. Мына бул жак тарабында дагы бир момундай колонна деп койсок болобу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 эмеден экен пролеттон. Бул жагына дагы арматуралар түштүр, достор. Алтай шарчасында жумуш аябай кызуу жүрүп жаткан кези. Анан объектиге кирерден эң биринчи эле кол коюлчу документ бул жакта кабинет ТБ деп коет. Техника безопасности. Биз да азыр ушул жака киребиз. Анткени азыр объекттин ичинде съемка жүргүзүш үчүн сөзсүз түрдө бул жака келип регистрация кылыш керек, достор. Жана көпчүлүгүңүздөр сурап каласыздар, объектти показ кылбайсыңарбы, көргөзбөйсүңөрбү деп. Тилекке каршы бул жакта ушундай чоң техникалар иштеп жатканына байланыштуу, котловандар казылганына байланыштуу биз сиздерди постоянно эле алып келип көргөзө албайбыз. Ошол себептен сиздер үчүн ушундай видео отчетторду тартып атабыз. Андыктан бизди туура түшүнүңүздөр, достор. Жүрүңүздөр, эми техника безопасности өтөлү. Мына, достор, кабинет ОТУ и ТБ, охрана труда и техники безопасности дейт. Азыр бул жакта мастерлер уже техника безопасности өтүп атыр. Келгиле, киргиле көрөлү. Бүгүнкү күндө атай отурсаң, кече бир эпизоддо балдар үстүнөн басып жүрөт. Булардын коопсуздугун биз ойлойбуз. Бул инструкция. Ошон үчүн балдарды анан экинчи этаж көтөрүлгөндө ремень жөнүндө анан сөз болот. 24 блоку 24 неме илинип туруш керек. Ар бир блоку 24. Сиздики канча эле? 22. 22 блок менен 22 баракты чыгасыз, файлга саласыз. Илип туруп немеге копоңуз. Кишилер, коноктор келгенде көрөт. Могул жерде кайсы неме иштеп атат. Давайте. Ассаламу алейкум аке. Алейкум салам. Кечирим сурайм, сиздин жумушуңуздарга тоскоолдук кылып койдук окшойт. Сиз бул жерде азыр урушуп атасыз, күлдүртүп атасыз, мыйзам менен да талап кылып атасыз. Биз азыр, достор, жумушту коргоо жана техника коопсуздугу бөлүмү болуп калат. Техника безопасности ТБ. Охрана труда и техники безопасности. Сиз өзүңүздү бир сыйра тааныштырып коесузбу аке ошол боюнча? Мен Сейтказиев Талантбек Сейтказиевич, инженер охраны труда и техники безопасности. Алтай шаарчасында берде азыр 117 гектар биринчи этап освоение болуп атат. Алтай шаарчасы бул Алтай шаарчасы деген шаардын ичинде да бир шаар болот. Берде өзүнүн мектеби бар, өзүнүн бала бакчасы бар, өзүнүн мечити бар. Кыскасы буйруса өзүнүн дагы канализационный очистительный сооружениясы болот. Берде өзүнчө шаар болот. Бер ушу бүгүнкү күндө 1555 блок салынат. Бул жерде азыр өзүңөр көргөндөй биринчи этабы башталып атат. 5 этаж үй ушул жерге салынат. Бул жерде азыр жумушка киришүү, бул объектиге кириш уруксат алуу сиздерден башталат экен да, мындайча айтканда. Ооба, жумушка кирүү процесс эң биринчи ушул жерден башталат. Биз техника безопасности, каска кийдейбиз, жилет кийдейбиз, тапичке чейин жүрбө дейбиз, жылаңач баспа дейбиз, каска түшүрбө дейбиз. Анткени объект бул красная зона. Сиздер ошону талап кыласыздар, Биз ошону талап калабыз. Биздин инструкция боюнча бул трудовой кодекс боюнча да ушундай. Биз бул жака кирип калганыбыздын себеби биз азыр объекттин ичине кирели деп атканбыз. Анан
биринчи эле ушул жакка киресиңер деди. Уруксатты алып анан дальше киресиңер. Объектке силер киресиңер, бирок силер дагы азыр ТБдан өтөсүңөр. Бизде да мисалы көпчүлүк кардарлар айтып калат да, көчөдөн өтүп баратып эле жакын эле го кирип чыга калбайлыбы деген процесстер болуп калат да. Эмне себептен болбойт? Мисалы жана сиз айткандай бул жерде жана буларды урушуп аткандай эле биринчи этажга көтөрүлүп калды деп атасыз. Ал жерде бирдеме кулап кетиши мүмкүн, котлованга түшүп кетиши мүмкүн. Ошол процесстердин алдын алуу максатында ушундай талаптар бар экен да, анда биздин объектиде. Ушундай азыр. Ошол биз да кирели десек, биринчи очередьте ушул жакка киресиңер, тыбын өтөсүңөр, анан киресиңер дегенден кирип калдык бизге. Так, азыр Шарапидин мырза силерди техника безопасностьтан өткүзөт, инструктаж берет. Анан кийин биз силерди ээрчитип, сопровождение кылып туруп көрсөтүп чыгабыз. Все, хорошо, макул, түшүнүктүү. Рахмат баке, ишиңизге келип. Келин. Так, достор, мына журналга сөзсүз түрдө паспортуңуздар менен негизи регистрация өтүшүңүздөр керек. Ушундай процесстер бар. Ошол себептен дагы биз көпчүлүк учурда кардарларды бул жакка алып киргени мүмкүнчүлүк болбой калат. Анткени бул байкелер деле бүгүн мындай кана бир күндүн ичинде мындай бош убактысы болбойт. Эртеден кечке ТБдан өткөзүлөт, кечинде кайра обратно кол коюлат. Мен мына жумуш бүттүм, чыгып баратам деп. Азыр биз ал процессти да көргөзөбүз. Биз азыр кирдик деп кол коебуз, чыгып атканда дагы өзүнчө кол коюп анан чыгып кетебиз. Так, достор, бизде ТБнын эле жанында медпунктта каралган. Бул сөзсүз түрдө керек бул медпункттагы, анткени жеңил жаракат алып калгандар, оор жаракат алгандар дагы биринчи жардам ушул жерден көргөзүлөт экен. Бул жерде бир сыйра көрүп коелук. Саламатсыздарбы, жекелер, уруксатпы? Бул жакта мына медайымдар бар экен. Бул жерде биринчи жардамды сиздер көргөзөт турбайсыздарбы, бул жактан? Бул жакта бүт носилкалары, мына. Бул жерде эми Кудай сактасын, сиздерге кайрылуу болбой эле койсун, бирок жанагы техника безопасности колдонбогондор дагы көп да, каска кийбей койгон, перчатки кийбеген келип калышат, сиздерде бул жерде мол выезд дагы барбы? Бул жерде уколду сайылбайт. Жөн эле перевязкалар болот, Мол күн ысыкта кандай талаптар болуп атат? Мындай жана эсин жоготуп келгендер да барбы? Өзү баш айланып келгендер да каттап турат. Биринчи жардамды көргөзүп, керек болсо дальше ичинен да киресиздер, баш айланып сыгып кеткен учурлар болот, ошолорго барып. Сиздерде рация да бар экен. Выезд ушул рация менен чыгышат, Рация менен чакырат. Все, түшүнүктүү. Макул, иштериңиздерге ийгилик, сиздерге тоскоолдук кылбайлы. Рахмат, жан. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй медпункт дагы өзүнүн нугунда иштеп атат. Кечиресиздер. Булар керек болсо объекттин ичине дагы выезд менен чыгышат экен. Эми бул жакка буйруса кайрылбай эле коюңуздар, бирок коопсуздуктун талабынын негизинде бул медпункт дагы иштейт. Алтай шарчасынын курулуш аянтчасы аябай чоң болгондуктан ушундай мастерлер үчүн өзгөчө электровелосипедтер, момундай электровелосипедтер жана ошондой эле мотоциклдар каралган. Кошумча момундай квадроциклдар, атайын момундай таштуу жерлерде жүргөн квадроциклдар да каралган. Дал ушундай квадроциклдын бири менен буйруса биз азыр объекттин ичтерин полный кыдырып чыгабыз. Азыркы учурда Алтай шарчасында дал ушундай жумуш жүрүп жаткан блоктордун аралап кыдыруу үчүн бизге Эрлан деген мастер бала байланып берилди. Азыркы учурда ошол Эрландын жумуш ордуна бараткан кезибиз. Бул жакта бизде мына кээ бирки блоктордо азыркы учурда замена грунту болуп атат. Бул жердин өзүнүн грунтун казып алып биз сырттан алып келген грунттарды төшөп котловандын түбүн трамбовка кылып аткан кезибиз. Бул жерлер еще көтөрүлөт, уровеньге
кетирилет. Эрлан мырза мына ушул жакта иштеп атыптыр. Азыр Эрландан кененирээк маалымат алабыз. Эрлан, салам алейкум. Мындай иштер жакшыбы, ден соолукта. Кел, бул петличканы сага кадап коюнчу. Өзүңдү бир сыйра биздин көрөрмандарга тааныштырып кой. Ассаламу алейкум. Мен азыркы учурда Алтай шаарчасында мастер болуп иштейм. Аты жөнүм Эрлан. Азыр бул жерде бизде иш катуу жүрүп жатат. Жогорку деңгээлде. Кээ бирки котловандар уже биринчи этажга көтөрүлүп калды. Бул жакта уже замена грунттар болуп, уже подбетонка иштерине даяр болуп калды. Эрлан, бул жерде бизде иштегениңе канча болду? Бул сен биринчи жумуш ордуңбу же буга дейин башка? Буга чейин башка жакта да мен Жалал Абад шаарында иштеп келгем. Андан кийин бул жакта иштеп жатам. Бул жакта февраль айынан бери иштеп жатам, уже 7 ай болуп калды. Мастер болуп иштеп атканыңа канча болду? Бул жакта 7 ай, жалпысынан 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашып калды, достор. Жана өзүңүздөр байкаганда эртең менен дагы бизде мастерскойдо мастер балдар, аябай жаш балдар окууну бүтүп, анан 1 жыл, 2 жыл уже опыт алып иштеп келген балдар, мына булар. Бүгүнкү күндө Алтай шаарчасынын ушул мастер балдар. Сен да өзүңдүн мондай велосипедиң бар экен, Ооба. Полный ушул жакты кыдырып, жумуш ордуларында эртең менен жана разводко жумуштар бөлүнүп берилгенде келип ушинтип кыдырып иштешет экен. Азыр мол жерде жана замена грунта бул, Ооба, бул жерде бизде азыр нормада көрсөтүлгөндөй замена грунттар болду. Катмар болуп 30 сантиметрден төшөлүп, катмарында суулар себилип, толук деңгээлде өз жана плотностуна жетти десек болот да. Трамбовка кылып, трамбовка болот. Ооба. Бул жакта тактана 100дөй блок азыр уже подбетонка иштерине даяр. Бул жакта бизде уже подбетонка иштери бүтүп, гидроизоляция жана биринчи этаждын стеналары көтөрүлүп. Азыр бул жерде Эрлан, мынол сырттан келген грунттар окшойт. Ооба, булар сырттан келген запас бизге. Запас да. Иштин токтоп калбоо максатында болуп турат, ооба. Мол жерде азыр бул котловандын түгү жана сен айткандай слой болуп, төшөлүп, андан кийин трамбовка. Азыр ооба. 3 метрдей казылып, кайра замена грунттар болуп бул жерге. Көрсөтүлгөн норма менен баардыгы өз ченеминде иштелип жатат. Мол жерлер дагы көтөрүлөт окшойт сырттар, Бул жер азыр дагы 2,5 метр деңгээлде у жердин нолдук уровеньине келет. 2,5 метрден нолго чыгат. Ооба, дагы. Азыр мисалы бул жердин бети болгондугу менен бирок бул жерден дагы подвал болот биздин. Подвалдын деңгээлине дагы 2,5 метр бийиктикте биздин нолевой уровеньге келет, жердин бетине. Жолдор ошол 2,5 метр бийиктикте жасалат. Биз азыр мол жерде көбүнө көргөндө айтып атат да, түздүк эле салып атат деген. Жок, булдан дагы биз 2,5 метр жердин уровенин көтөрүлөт, ооба. Түшүнүктүү. Жолдо бул жерде азыр мол основной мол жердеги блоктордо бүт ушундай. Бизде жалаң замена грунт болуп, буюрса 1 жума ичинде подбетонка жумуштары толук кандуу бүтөт бул жакта. Азыр мол жер бүттүбү же дагы слой болобу? Жок, уже бул жер бүтүп калды, уже суулар себилип, эртеңкиге уже подбетонкага даярдалып жатат. Бул жерде уже жана эмелер түздөп 10 сантиметр түздүктөрүн жанагы уже подбетонка иштерине даяр бул жер. Азыр бул жакта бизде электриктер уже электр энергиясын жеткирип, бул жакта уже эме ооба, ар бир котлованга электр энергиясын жеткирип берет электрик. Бул эмне багытта колдонулат бул электричестволор? Временный эле, ооба. Мисалы үчүн технический жана болгарка, салгар көздүн стройкада иштелүүчү жабдыктарга керек. Вибраторлорду иштеткени. Ошондой иштерге. Түшүнүктүү. Кийин этажга чыккан сайын ар бир этажга өзүнүн электричестволорун чыгарып, этап менен иштеле берет. Булар азыр сразу временныйны тартып берет. Азыр убактылуу электр энергиясын жеткирип берет. Так, бул жерде азыркы жакынкы жерде Эрлан, азыр уже подбетонка жумуш башталгандар барбы? Ошолорду бул жакта бизде уже подбетонка жумушу бүткөн, ал жакта уже изоляция жумуштары болуп жатат. Түшүнүктүү. Анда мол эмени көрбөйлү? Куюлган подбетонканы көрүп келели. Канча сантиметр, кандай эмеде куюлат? Бизде жерлер негизи 3 метрге чейин, 3,5-4 метрге чейин казылып атат. Жердин жанагы рельефине байланыштуу. Мисалы үчүн бул жак менен бул жактын уклону бар дегендейчи. Ошол деңгээлге карап, өздөрү жанагы эме геодезия съемкасына карап туруп, ошол менен каздыртабыз биз. Ошол грунт канча берген болсо, ошону сыртка чыгарып салып туруп, анан бул жерде кайра биз сырттан келген грунт обратный засыпка момундай таштар менен кылып турубуз да. Азыр могул жерде мына ушинтип эме бар экен. Подбетонка куюлган жер, Ооба. Ушул жерде бир көрөлү. Так, достор, мына бул подбетонка жана опаловкаларды коюп жумушту баштаардан мурун 10 сантиметрлик калыңдыкта ушундай кылып биринчи площадка опаловка коюп арматура токой турган жерге площадканы даярдап. Площадка даярдап, үстүнө изоляция кылып, суунун нымдуулукту жерден тартпоо үчүн азыр үстүнө изоляция жумуштары башталат. Бул жакта бизде азыр запаста. Мунун түгүндөчү изоляция барбы жокпу? Бунун түбүндө изоляция жок, бунун үстүнө жасалат. Бул жердин уровеньдөө үчүн да. Всё, түшүнүктүү. Бул жерде жанагы трамбовкадан кийин эле 10 сантиметр куюп алабыз. Ооба. Кийин биздин өзүбүздүн домдун астына подбетонканын үстүнө
изоляция жумуштарын жасайбыз 2 катмар кылып. Изоляция бул мына битумдар менен плюс жана битумду кылып кийин толду үстүнө жаткырабыз. Мына достор, эми бул жерде мына рабочий процесс. Момундай мешоктордо битумдар келет, то есть Самарская мастерская дейт, битумный кровельный горячая дейт. Буну жылытып, бул жерде мындай специальный емкосттар бар экен, бачоктор менен. Бачокторго бул жака отту жагып, мына бул жерде битумдун калдыктары бар. Калдыктары да бар экен. Ушинтип эритилип бул. Бул как клей сыяктуу экен да. Ушундай биринчи слойун жаткырып алып, кийин үстүнө полный жатат. Полный. Капкара болуп битум жаткырып туруп, анан анын үстүнө тол төшөлөт экен. Толдаган жамал. Бул ушул гидроизоляция деген. Бирок мунун түгүндө еще эме да, дренаж бар, Дренажный система биздин ар бир блоктордун линияларында жүргүзүлөт. Ошол иштеп жаткан, анан дренаж коюлуп аткан жерлер да барбы? Азыркы учурда бизде 2028 бүтө турган жылдын дренаждары 70% уже бүтүп калды. Уже 2030га чейин ал жака азыр жана материалдарды добавка кылып, жумуш даярдалып. Анда эмечи? Эрлан, трубалары барбы? Дренаж системасынын трубалары? Дренаж системасына олдый тарапта запаста калган бир 2-3 трубасы болсо керек уже. Азыр бизде бул жака 2030 бүтө турган объектиге запас кылып заказ берилген. Ошону күтүп жумушчулар бир 10 күн ошондо мүмкүн болсо бир көргөзөлү. Анда азыр жана дренаж системасын бир көрөлүчү, кандай экен, Бул жакта кандай иштеп аткан. Азыр бул жакта биздин бир дренаждын линиябыз кеткен бул жактан. Бул жерде мына колодистер ушундайынан линия кеткен экен. Линия менен кеткен. Мына неле биринчи этаптын толук кандуу тегерегин айланган. Бул азыр ушул момундайынан да кеткендер бар. Бул жакта да бар экен. Ал линия менен мондай линиялар жолдо домдордун арасында кеткен. Азыр могул ошондо бир блок болсо, бир блоктун сол жак жамбашында ар жагында дагы бир аркы блоктун ар жагында экен. Эки блоктун эки тарабын. Буну ачып көрсөк болобу? Буну уже бул жакта бизде 8 колодец коюлган. Бул 8 колодец 1 метрденби? 1 метрден уже 8 метр чукурлукта уже мына бизде суулар толук кандуу иш жүзүндө жүрүп жатат. Так, достор, эми сиздерге кененирээк түшүндүрөйүн. Дренаж системасы деген бул эмне? Дренаж системасы деген бул өзүнчө бир специальный трубалар болот, тешикчелер менен. Тешикчелер менен. Диаметри канча эле? Диаметри биздики 400 колдонуп жатат. 400 диаметрдеги трубалар. Азыр мына колодистин глубинасы 8 метр экен. 8 метр тереңдикти казып туруп, ушундайынан бир линияга аркы башынан берки башты көздөй труба жаткызылган. Азыр мына видеодон да көрөсүздөр өзүңүздөр. Бул жерде мына 8 метрлик глубинада ошол дренаж системасынан жер асты суулар агып, бул объектиден сыртты көздөй чыгып кетип атат. Ошо бизде айтылып жаткан баягы суу каптады деген нерсени азыр мына бул жакта дренаж системасы менен биз шаардын сыртына уже чыгарып салып атабыз. Негизи Эрлан жанагы биз бул жердин котлованын жаңы казып баштадык, андан кийин жана кышкы каникул болуп калды. Бирок ал кезде дренаж системасы пока иштей элек болчу да. Ал учурда дренаж системасынын баштапкы этабы гана болуп жаткан болчу бизде. Бизде азыр май айында толук кандуу этаптын круглу айланып бүтүп, бул линия стыковаться этип иштеп баштады уже. Бири-бирине уже связь болуп иштеп баштаган. Мына достор, бул жерден деле көрсөңүздөр болот. 8 метрлик глубинада мына мен азыр көрүп жатам, суу кадимкидей жер асты суулар агып атат, тунук бойдон. Мына достор, азыр мына бул жерди сиздерге көргөзөйүн. Бул мисалы бул жердин өзүнүн нукура топурагы. Ушундай болгон ылай жаланганан топурак. Анан биз бул жерде мына ушинтип казып, бул жерден эле бир жарым метр уже грунт көтөрүлгөн. Азыр убактылуу жолдор да. Бул азыр ошондо дагы нолдон примерно азыр биз турган жерден ылдыйдан 2,5 метрдей көтөрүлөт. Ушул турган жерибизден дагы 1,5 метр котлованын ичинен баягы подбетонканын үстүнөн уже 2-3 метрге чейин көтөрүлөт. Бул жака дагы колодец коюп көтөрүлөт экен да. Экидей колодец кошулат. Ошондо 2 колодец кошулса, почти дренаж 10 метрде калды. 10 метр глубинада дренаж системасы иштейт экен, достор. Бул эми өзүнчө специальный люктар коюлуп, жабылат. Бул эмне? Ар биринин алыстыгы канча бул? Ар биринин алыстыгы бизде 72 метр, 12ден труба коюлган, трубанын узундугу 6 метрден. Жалпысынан 72 метрден бирден колодец. 72 метрден бирден колодец коюлган. Бул колодецтер эмнеге коюлган? Эми ар кандай болуп калат, суу толуп калган болсо, тазалоо максатында, жүргүзүү максатында ар бир дренаж системасы бул колодецтен аркы колодецке дейин иштеп атканын текшерүү максатында коюлган. Текшерүү максатында. Специально кийин жердин сыртынан полный жабылат, люктардын бет оздору жабылат, капкактары коюлат. Бул дренаж система ушинтип кадимкидей бул объекттин канча жылга уруксат берилсе, ошончо жыл иштеп берет.
специальный ПВХ, ПВХ трубалар Суу пластик койду. каптады, башка деген темалар уже жок бизде уже. Жана Толук сырайс деген жок, андай нерселер жок. Себеби уже азыр бизде бул катоктор уже сууну дагы сыртка сүйрүп чыгарат. Уже дренажный система ал сууларды толук кандуу алып келет. бул вибрация бергенде Вибрация берген суулар сүрүлөт дагы уже жол дренаж аркылуу кетет. Достор, мына азыркы мастер балдар булар уже жаңы современный технологияларды окуп, ушундай системаларына киргизип бүгүнкү күндө бул балдар иштеп атат. Мурдагыдай жана караңгы түшүнүктөр уже жок. Суу басып кетти деген, суу чыгып кетет, сырайс угловой, же акыркы этаж деген түшүнүктөр уже жок. Бизде эле Кыргызстан алдаганча өнүгүп, бүгүнкү күндө мына ушундай чоң дренаж системасы өз ишин көргөзүп жаткан кези. Мындан ары дагы ошол трубаларды Эрлан көрсөк жакшы болмок да, бир жерден көрбөйлүбү? Давай барып көрөбүз, кыдырабыз. Биз по-любому кыдырышыбыз керек. Кеттик. Анда азыр могул подбетонка куюлуп, подвал куюлуп аткан тараптарга да баралы. Ошол жактардан балким чыгып калар, труба. Ошол жактарда болушу мүмкүн. Мына достор, дагы бир ушундай дренаж колодецтердин бири экен бул жер, Эрлан. Так, бул сырткы тарабы уже жол бул жакта уже. Жаңы коюлат, үстүлөр жабылып тур мунун. Булардын 1, жаңы эле 2, коюлган. 3, 4, 5, 6. Бул жерде 6, бул жак уже жер катмары уже бийиктеген сайын уже бул жак уклон болуп бул жакка суу агыш керек. Ошонун эсебинен бул жакта. Мына азыр көрсөңүздөр болот, мына турбадан бул 3 тарапка кетет экен. Моңдайынан кеткени бар экен. Линияга кетет. И бул жак линиясы бар экен. Бул жак уже моңдайынан шаардын сырты менен уже Алтай шаарчанын сырты менен агып кетүүчү негизги труба. Так, мына достор көрсөңүздөр болот, туп-тундук суу агып атат. Конечно, бул технический суу. Бирок муну жана поливтерге, мисалы азыр эмени ушундан колдонуп атырбыз, Поливный водолаз. Жанагы бетондорго суу куйганы, ушулар менен колдонуп. суу чачкандарга ушуларды колдонуп атабыз. Ушуну колдонуп атабыз. Ушундай азыр мына ушул жердин бетиндеги сууну эле биз 6-8 метр, 10 метрге чейин ылдыйга түшүрүп койгонбуз. Эми бул жакта көрөлү достор. Бул мына өзүнчө мондай ребристи деп коет, ребро жесткости деп коет. Ар бир мына тешиктер болот. Через ребро тарабынан тешиктер бар экен, могул жерде тешиги бар экен. Бул жак тарабында мына өзүнчө коет экен да, кайсыда. Асты тарабына коет, основнойчу суу астынан келет да көтөрүлүпчү. Муну керек болсо дагы тештирип кое берет экенбиз да. Бул жерге жанагындай таштар кирип кетпейт, мусор кирип кетпейт. Могул жагына бири-бирине уланып, резиналар коюлат. Ушундай жеңил, бирок ошол эле кезде пластиковый ПВХ труба. Бул иликтер топурак үстүнө түшкөндө канча жыл жатса деле эч нерсе болбойт, чирип кетпейт, сынып калбайт. Мунун үстүнө деле чыгып көргөзөлү. Эми, конечно, бул жерде вес чоң, бирок ошентсе дагы ушул ребро жесткости мунун баарын көтөрөт. Мына ичтери ушундай специальный көк цвет, сырты кара экен. Ушундайлар дренаж системасына колдонулат. Бул жаңы системалар, дренаж системаларын мурда биз колдонгон эмеспиз. Мына эми курулуш иштерине колдонуп атабыз. Жана ошондой эле ушундай сулуу жайларга дагы эми Кыргызстанда үй курса болот, Ооба. Жүрүп эле кеттик. Дальше барып туруп, анда бетон жумуштарынан кабар алалы. Эрлан, жанагы временный токторду ушул жерден алышат экен да? Ооба, временный токторду ушул жерден алып, ар бир котлованга 4 тонн шит коюп берген бул жакта жумушчуларга. Жакын, кыска. Ушул жерге сайып эле сразу иштете берет. Сразу иштете беришет. Мына бул жакта баягы подбетонканын үстүндө биз айтып жаткан гидроизоляция толук кандуу бүтүп, арматура иштерине тапшырылган учур. Мына жанагы 10 сантиметрлик куюлган бетондун үстүнө момундай чакыч куюлуп туруп, анын үстүнө ушундай тол жабылат экен. Бул жакта сразу процесс. Уже бул изоляция жумуштары уже технически жынадан өтүп, арматура иштерине берилген. 60 сантиметрде токулат арматура. Уже бул жакта даяр балкаларын жасап алып, бул жака сразу көтөрүп коюшат. Сразу токушат экен өздөрү, ушул жерде. Так, мына достор, бул жерде бизде арматуралар токулуп атат. Бул бетондун бииктиги 60 сантиметр болот. Бетондун бииктиги 60 сантиметр. Салам алейкум акеле. Мына 60 сантиметрлик бетонго ушундай болгон жыш канча 20 кылып туруп сетка түрүндө токулат бул жакта арматуралар. 20 ушундай сетка, бул кайсыл размерлери колдонулат бул жерде? Бул жерде основной 12лик колдонулат фундаментте. Кийин доптор бар, 10лук, 16лык, анан 20 түйүнө 20лар колдонулат. 20 бурчтарында 20лык доптор бар бул жерде. Так, достор, нолду азыр 20 болгон бул квадраттардын баары зым менен бири-бирине связь. Монтип акелер
мына Байлап связка жасап. кылып чыгып атат, Мунун жанында эле Уже уже кече куюлган бул да жака бар экен. фундаментин куюшкан анын үстүнө. Ошол жакта да көрөлүчү. Бул жерде мына ушинтип основасы 60 сантиметр жиш арматура токулуп, үстүнө бетон куюлат. Мына бетон куюлган жер бул жерде бар экен достор. Так, мына достор, процесс бул жакта азыр суу куюлган, бул сугарылып атат уже. Бул жакта поливка болуп жатат, Поливка үстүнө болуп уже атат, жанагы Жанагы бетон өз нормасына келүүсү үчүн. бул жактагы жанагы 60 сантиметрлүү арматураларды Уже арасына ушинтип нол эмелер экен, стеналар уже. ооба, уже стенанын арматуралары уже бул жака өстүрүлүп кетилген. Мына карасаңыздар болот, бул болсо бийигирээк көтөрүлүп тур. Ооба, 22-лик арматура, ал сварка болбош үчүн экинчи этаждын, биринчи этаждын полуна чейин өстүрүлгөн ал жака. Сразу ошондо өйдөсүнө чыгып кетет экен. Ооба, биринчи этаж. Эмечи бул кайсыл диаметр? 22-лик диаметр. 22 диаметрлер. Бул жана мындайча айтканда несущий стеналар, ортодогу чоң стеналарга ошолар колдонулат экен дагы. Основной бизге 10, 12, 16 ошолар колдонулат. 10, 12, 16, 14-лүк диаметрдеги арматуралар. Бул жанагы эме деп коет, улап кетчү. Эмне деп койчу? Нахлёс кылып кетишет бул. Нахлёс улап кетет. Бирин узун, бирин кыска кылып нахлёс. Бул азыр уже бул жагына азыр бул уже курагандан кийин байкелер уже арматураны токуп, Уже бул жакта алып азыр ал жакта да көргөзөбүз, процессти да анда Ал көрөбүз. жакта бетондор куюлуп, стеналардын арматуралары токулуп жатат, подвалдык. Бул бизде азыр Этаптын. примерно экинчи сектор болуп калат экен, Бул жак уже экинчи этап болуп калат. Экинчи этап примерно бул жак тарапта мектептер бар. Ушул айылга жакын блоктордун бири экен бул жер. Ошентип куюлуп жумуштар башталды, достор. Бул жакта. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көргөндөй эле подвальный помещениялардын стеналарына арматуралар токулуп, кээ бирлери болсо момундай болуп уже куюлуп калган кези. Булар уже Бул жакта азыр кенен кирип ичинен бир сыйра маалымат алып чыгабыз. Мына бул жакта бизде бул турган металлический многоразовый опалубкалар, Россиядан келген многоразовый щитовый опалубкаларыбыз да турат. Бул жак тарапта мына биз көргөндөн уже подвальный помещениянын стеналары куюлуп бүттү. Мына уже поливка иштери бетондун нормасына ылайыктуу плотностько жетиш үчүн күндө поливка иштери жүргүзүлөт бул жерде. Өйдө да болсо уже мен көргөндө Уже биринчи этаждын полу куюлуп жатат уже. Арматуралар стеналарына даярдап атыр. Мына достор, бул жак тарапта болсо мына уже бул жакта подвальный помещениянын арматура иштери өстүрүлүп жатат. Мына жиш болгон арматуралар стеналарына ушинтип токулат дагы. Бул жакта уже мына куюлган варианты. Так, мына бизде бул жерде уже биринчи этаждын полу перекрытие десек болот, плита перекрытие. биринчи этаждын плита перекрытиясы. Уже пол болуп калат уже мунун үстү. Биринчи этаждын полу. Мына бул жерде мисалы стена кетип тур, бунун орду сразу ушинтип эле сразу алынып кетет. Бул жерде дагы Өзбекстандан келген байкелерибиз иштеп атыптыр. Иштерине ийгилик болсун. Бул примерно азыр бир блокта булчу. Бул жер экинчи блок, тияктагы биринчи блок, бул экинчи блок уже. Примерно канча убакытта бул арматураларын токуп түшөт? Плита перекрытияны 3 күндө токуп түшөт. 3 күндө. 3 күндө токуп бүткөнгө чейин уже заявка, бетонго заявка алып коет. Жок, бетон бул жакта уже тиякта уже бетон алып атышат дальшечи. Подвалдын стенасына бетон алышат, уже булдар токуп атат, бүтүп алат. Өтөт технадзордон текшерүүсүнөн өтүп. Плюс бул жерде жана скрытых работ бар да. Бетондун астына кала турган жумуштарды технадзор келип текшерет. Технадзор келип текшерип, Уруксатты бергенде бетонго заявка берилет. Бетонго заявка берилет. Мына азыр могул жактардан да көрсөңүздөр болот, помпалар келип атат. Бул жака значит уже бетон алып атышат, Уже жок, бул помпалар уже кечки сменне куюп түшкөн уже эми келип атат. Кечки саат 5тен кайра уже бетон иштери башталат. Кечинде уже бетон жумуштар. Себеби салкында жумуш кылыш керек уже. Бизде ысык көп болгондо байланыштуу бетон тез коюлашып, анан кургап кетет. Кийин кайра суу сегиш керек болуп калат. Бизде опалубканы чечкен уже жарым күн убакыт кетип калат. Эрлан, түнкү сменада сен да дежур болуп иштеп атасыңбы? Түнкү сменада каждый бир жумада бирден очередте туруп калам мен деле. Бир күндө 9дан 10дон мастер ночной сменде калып иштейбиз. Ошо ночной дегенде түнү канчада башталат? 5те башталат. Кечки саат 5те башталып, эртең менен саат 8ге чейин уланып кетет. Кайра эртеңки жумуштун балдары келип биз менен смена болуп калышы мүмкүн. Сразу жана замена алып иштеп кетет. Кээде саат түнкү 5те бүтөт, 4те бүтөт. Ошондо бул жерде жумуш үзгүлтүксүз жүрүп атат. 24 саат жүрүп атат десек болот да. Эми момундай основной арматура токуган жумуштар күндүзү жүрсө керек, Жок, азыр кечин парами прожекторлор менен деле салкында саат 10го чейин иштешет. Калоочулар иштей берет. Ооба. Бул жерде мисалы тегерек четтерде өтө деле мисалы элге зыяны келген жок деп ойлойбуз, Мызы чуу деле аста уже бул азыраак. Эрлан, бул жердин лестницалары уже куюлуптур, Уже лестницалар куюлуп, бул жака уже биринчи этаждын полдору да куюлуп.
Бул жерде уже арматуралары токулуп, уже полдору куюлган. Бул жактагы уже поливка болуп аткан кез экен, э? Бул жакта уже поливка кылып. Нол азыр эми куюлду да. Канча күн турат мына? Бул кайра 3 күндөй поливка кылышат. Кийин кайра тигилерге окшоп уже стенасын тигилер баштаган уже. Мындан 1 жума мурда уже стеналар коюлуп уже 3-4 күндө бетон иштене биринчи этаждын стенасы даяр болот. Биринчи этаждын стеналарын примерно бир блоктук канча күн? Бир 3 күн, 4 күндө токуп бүтүшөбү? 2 күндө. 2 күндө токуп бүтүшөт, э? Себеби 1 күндө молозун өстүрүшөт общий. Өстүрүшөт, анан кийин сетканы алып келип эле коюп коелу. Бул куюлганына канча күн болду? Кече куюлуп? Буну мурунку күнү куйду. Кече эмес, мурдагы күнү. Мурдагы күнү куюлса, бул дагы бир 3 күн турса, где-то бир 4 күн. Учурда эле бул жер токтобойт, жумушучу. Мисалы үчүн уже бул жерден геодезистер тиякта мына уже съемка кылтат. Съемка кылып, осторун берет дагы жумушка уже даярдап берет. Ошол учурда эле поливка болуп, жумуш токтобой, ар бир блокто жумуш стабильно жүрөт. Жана арматура токуп атканда деле поливка жумуштары жүрөт экен да. Примерно ошондо бул жерде бир 4 күн болсо, куюлгандан поливкага чейин. Арматура токуганда бир 3 күн бул убакыт кете турган болсо, 1 жума поливка болот экен да, примерно. Ошондой болуп калат. 1 жуманын ичинде бул жердин стенасын уже куябыз, ал кезде да поливка болот. Ошондой боло берет. Уже постоянно поливка боло берет экен. Стенаны куйганда эле уже бул жака поливка болуп ала берет. Уже стена эле 28 күндүк срок бетондун нормасы. Өз бышыктыгына плотностьта жетиш үчүнчү 28 күндө уже бизде лабораториядан келип текшерет, жарактуу жанагысына жетти деп туруп, нормасына ылайык деп туруп, бизге уруксат берет да. Уруксат берген кийинки этажды баштап кетет. Уже кийинки этапка өтөт. Жалпы негизи канча автокран иштеп атат? Примерно расчеттор бар? Примерно алганда бизде азыр мисалы үчүн бир фирманын 2ден краны бар да. Мисалы үчүн бир күндө бир эле кранга иш болуп калышы мүмкүн кээде. Кээде 2ден. Мисалы үчүн бул жерде 30дай фирма бар азыр биз менен иштеп жаткан. 30 фирма. 30дан 30-35дей. Ошолордун жалпы 2ден краны бар, жалпы 70дей автокран иштеп жатат бул жердечи. 70дей автокран, еще канчалаган хово. 50дөй хово иштейт. Күнүмдүк кирип чыккан, кийин бул жерде стабильно 10 по местам иштеген ховалар бар. Жана катокторду да айтаттың эле. Канча каток дедиң? Бир эмеде 30дай каток бар. Бир котлонго 2ден каток жүрөт азыр бул жерде. Кийин бул жакта негизинен азыр 20дай манипулятор бар. Бизге бул сеткалар жеткирип, арматуралар жеткирип берип аткан. Мындайча айтканда бир 300дүн тегерегинде спецтехника иштеп атат. Спецтехника иштеп атат. Күнүмдүк кыймылда. Андан сырткары бир 70дей мастер бар дейт, э? Бизде 70дей мастер бар. Бул жерде жалпысынан азыркы учурда 1200дөй адам иштеп атат. Бул денге. Денге. Ночто дагы 300дөй адам иштейт. Жалпысынан бир где-то 1700 адам иштейт. Ушундай достор, бир бул жерде кээ бирки жумуштар үзгүлтүксүз түнү күнү болуп жатыр, а кээ бирки жумуштар күндүн ысыгына жараша. Мисалы азыр уже обед болуп калды дедим. Уже азыр бизде уже обед убакыты саат 1:00ден 2:00га чейин обед убакыты. Жактардан да көрсөңүздөр болот, бул жакта тарткан байкелердин баары уже обедке жумушчулар чыгып обедке бараткан учуру. Анда обед учуру болуп калды, биз да анда обедке Биз анда обедке барып, ал жакта процессти бир көрсөңүздөр болот. Жигиттер, assalomu alaykum. Кандайсыңар жигиттер? Бүгүнкү тамак эмне тамак экен бүгүн? Сүйүк тамак экен. Сүйүк тамак. Бул жер канча? Бир маал эле түшкү тамак берилеби же эртең мененки, кечки? Тамак берилет. Обед. Асмен неме ночта калгандарга? Ноштогуларга кечте ужин берилет. Өзүнчө берилет. Түшүнүктүү. Мына көрөлү, мына жүрүлө, столовойдун өзүн көрөлүчү. Мына бул жакта медайындар дагы ушул жерден тамак жешет экен. Бүгүнкү тамак ушундай макарондон сүйүк тамак экен, 2 кусок эти менен. Азыр бул жактан да ичти, эгер тойбой калсаң дагы келсең, 2 жолу дыпы калсаң болот экен даже. Ушундай достор. Бул жакта толук кандуу кондиционерлери менен, шарттары менен 5 маал намаз окуганы дагы шарттары түзүлгөн. Алтай шарчасынын өзүндө бул центральный складдын жанында ушундай намазкана уюштурулган. Бул болсо целый ангар. Бизде склад. Ушул жерде бүт, мына мисалы стол, стул, шит, ушулардын баары ушул жерге келип түшөт экен. Ушул жерден
Бул жакта завспаттар бар. Распределение кылат экен. Азыр ошол боюнча дагы кененирээк маалымат алалы. Ассаламу алейкум. Абдулмажит мырза. Кандайсыңар? Иштер жакшыбы, ден соолуктар. Өзүңөрдү бир тааныштырып койсоңор. Мен бул Абдулмажитти тааныймын. Бул биздин клиент. Ушул Алтай шаарчасынан эле өзү квартира алган. Бул жерде кандай жумушту аткарасың сен? Бул жерде кладовщик. Өзүң бир тааныштырып туруп. Үсенов Абдулмажит. Кладовщик кызматында иштейбиз бул жерде. Бул жерден ошол Алтай складтан бүт керектүү жабдыктарды, материалдарды сен жеткирип турасың. Ооба. Бөлүп берип турасың, Ооба, э? бөлүп берип турабыз. Бул жакта эмнелер бизде бар? Бул жакта көбүнчө майда чүйдө да перчатки, бизге иштелчү бар. Электроддор бар экен, Электрод, перчатки, жанагындай саптар, бүт нерсе бар экен. Мондай инструменттер бар. насостор. Бул жак болсо сантехниктердин материалдары. Биз мага скважиналар бурит этип атабыз, ошолорго иштелип атат да булар. Жанагы котловандарга поливке, иче турган сууга иштелип аткан материалдар ушул жагында. Бул эме насос жанагындай глубинный сыяктуу насостор окшойт, Бул жана поливке иштелип атабыз да. Поливке. Скважина казып, фундаментти. Ал жакта дизельный двигательдер окшойт, да? Булар Булар сууну соргон суу соргон помпалар. помпалар. Бул жакта керектүү жабдуулардын бардыгы Ушул жакта. кыскасы ушул жерде экен. Ушул жерден бөлүп бере берет экенбиз, э. Бул жакта дагы кимге керек болсо, Ооба. заявка менен ала берет. Заявка менен подрядчиктер. Түшүнүктүү. Бул жак намазкана. Көрдүк, буну да сонун кылсаңар. Толук кандуу намазкана. Абед учуру 1ден 2ге чейин намазга да тоскоолдук болбош үчүн ошо 1ден 2ге чейин кылганбыз да. Абед кылып жарым саат намаз окуп, салып. Полный кондиционер коюлган, шарттары коюлган шарттары менен. Салкын. Сонун, өтө сонун. Бүт шарттар түзүлүптүр. Курулуш объектинин өзүндө, Алтай шаарчасынын ичинде бизде момундай специально сетка чыгарган сварочный цехтерибиз бар. Мындай сварочный цехтерден 4 бар бүгүнкү күндө. Бул жакта 2 цех, бул жакта 2 цех. Арматуралар момундай размерлерде келип, кесилип, жеткирип берилет. Бул жактан болсо аппаратка салынып, ал жерде автоматика өзү размерлерди коюп, мисалга алсак, мына азыр могул жер 25-30 см, 30га 30 ушундагы арматураларды токуп сваркалап берет. Контачный сварка, жинтип сваркаланат. Бул жакты цехти ичинен көрөлү. Бизде Алтай шаарчасында колдонулуучу арматуралардын бул жакта бизге келгенде веси менен келет. Анан биз объектилерге, блокторго дагы жеткирип атканда бул жерде специальный крандардын учунда таразы бар. Ар бир көтөргөн арматуранын весин эсептеп, бул жерде бир байкебес бар экен, ошол контролдоп, анан заявканын негизинде жиберебиз. Ассаламу алейкум аке. Ассаламу алейкум аке. Алейкум салам. Менин атым Санжар аке. Бул жакта съемка кылып аттык эле. Сиз өзүңүздү тааныштырып бир маалымат берип коесузбу аке? Бул жерге тиркеп коеюн, э? Атыңыз ким болот? Эмне жумуш аткарасыз? Так, Юсупов Лондик Мусаевич, Кут компанияда иштейм официально. Официально жумушу менен стропольщик. Стропольщик. Да. С нуля берден баштап келе жатабыз, азыр арматураны. И азыр подачадан берди. И с хайдаши, у хайдашаны пневматиктем ушул жерде. Келген арматураны. Келген арматураны пневматиктебиз. Бул жерден унитирни немеге объектке наемниктерге беребиз, компанияларга бөлүп. Кимге канча керек, кимге эмне керек, кайсы товар керек, ошолорду бөлүп беребиз. Могул жерде уже компаниялар экен, Агрострой, там электронный, бу жерде мындай дагы бар. Айтып кетерим, бу жерде бизде пульт бар. Пульт дагы бар, э? Если что-то, да, бывает, мындай тараза силкегенде бул электронный, бул сразу отказ берип өчөт, автоматически өчөт. Ошо безопасностьта. Бу жерден обратно тамыздабыз, бул жерден сохранить этилет 3 тараза, 3 вещти сохранить этип калат бу жердечи. Ошонун среднин алып коесуз. Биз ушул жерден эле сразу тамызып туруп, тени тамызабыз да көрүп коебуз. Уже канча болуп вес болгонун. То есть азыр эми 21-кылым технологиянын заманындабыз. Азыр бул 2 тонна 200 бирдеме чыкты. Буну кайра өзүбүзгө принимать этип атабызбы же кетирип атабызбы? Не, муну мен принимать этип алам. Достук компанияга бүгүн канча алды, кечинде барып базага кирет болчу. Бул арткан материалды кайтарып берип атат бизге. Жок, арткан эмес. Буларга эмне товар керек, бул берилебиз. Каждый кечинде мен буну отчет берем. Бул остатка деп коет. Базага киргенден бул остатка чыгат. Каждый эртең эртең мага бул остатканы чыгарып берет.
кайсыга уже минус кирди, кимге плюсу бар, кимдики минусу бар. То есть грамотно, четко бу жердечи. Сиз ошондо мисалы азыр сизге булар 10 тонна металды алып туруп бүгүн колдонуп отурган. Кайра келип та 5 тонна десе бул жерден карап туруп эле сен 10 тонна алып турсуң дейт да, экенсиз, где-то минустар бар. Бул минус болгондо мен сразу зал складка чалам. Зал склад прорабты кульчайт этет. Чё там мунуку минус бар, тигилерге неме коет, курска коюшат. Буга эмне ушунча минусу бар экен. То есть алар азыр подвалдан көтөрүлдү, уже 2-этажга чыкты, кимдердер 3-этажды башташты дейт. Аларга макул, аларга бергиле дейт. Буга бербей коетур дейт, биякта эсеп чыгарабыз дейт. Тияктан уже бизге приказдарды беришет. Бул бир 5-10 мүнөттүн убакыттын ичинде бул сразу уже чечип чыгат да. Бул мындай электронный жумуш экен уламай экен, сразу электронный. Конечно. Президентибиз айтты го, дүйнөлүк азыр 10 мыкты болсо ошонун катарына кирдик деди го. Эми көз тийбесин, жакшы. Көз тийбесин, мыкты кетип да. Бул жерде жанагы арматураларды жөн эле алып барып, фирмалар коюп, иштебей коймой, андай нерсе жок экен да. Алды сразу фиксироваться этилет, канча колдонду, канчасы так калды, полный билебиз, Да. Бу жерден келди, Россиядан келип түштү мына ушун барды арматура. Бул уже базада турат. Бул жерден эми биз униттерин мына наемниктер көрөт, эми мындай кыска тил менен айтканда наемник компанияларга. Фирмаларга беребиз, бөлүп кайсы мына жерге бизге келишет, чыгып кимдерге 132 тонна 400 деп турат. То есть ондук ушундай эле болуп турат. Размер мына ондук, мына 8 зим ондук арматура 12 деп турат. Мына жерде 198 60 деп турат. То есть мунуку 19 тонна 860 калды. Мунуку пока еще бар деген вопрос. Эми бул жерде 34 000 адамдын жаман бул нерсеге жооп беришибиз керек. Не только акыретте да жооп беришибиз керек буга. Мисалы, бул үй бүткөнчө килограммдан болгондо деле канчалаган тонна жооп болуп берет деңиз. Конечно, обязательно бунун эсеп кысабы бар, баардыгын беришет. Сиздики математика менен, тактык менен байланыштуу жумуш экен да? Да. Ишиңизге ийгилик байке. Рахмат чоң сизге. Ушундай иш ишиңизге таптыңыздар. Достор, түнкү саат 10:30 биз кайрадан Алтай шарчасындагы бетонный заводдобуз. Анткени жогоруда айтылгандай, бул жакта экинчи смена өз жумушун баштады. Достор, өзүңүздөр күбө болгондой, бетонный заводдон мешалкага бетон куюлуп, мешалкаларга куюлгандан кийин лабораторияга кубиктер алынып атат. Мындан ары бул мешалкалар кайсыл жакка барып, кайсыл блокторго куюлуп атканын чогуу барып көрөлү. Экинчи смен, түнкү смендин жумушунан дагы бир кабар алып келели. Достор, Алтай шарчасында өзүңүздөр көргөндөй лабораториядан чыккан, бетонный заводдон чыккан бетондор ушул жерге келип, бир нече блоктордо помпалар иштеп атат. Бул жана күндүзү блоктордо перекрытияларын, арматураларын токуп аткан болчу. Бүгүн технадзордон уруксат алынып, бул жака уже бетон куюлуп аткан кез экен. Азыр бул жакта балдар да бар экен, сурайлы. Assalomu alaykum. Кандайсың? Иштер жакшыбы, ден соолуктар? Атың ким болот? Атым Орозбек. Орозбек, сен бул жакта мастерсиң, Мына азыр сенин блогуңа канча куб бетон алынды бүгүн? Азыр 85 куб кетти. 85 куб, Азыркы моментке чейинчи. Сен бүгүнкү күндө түнкү смендесиң? Түнкү сменде, сол. Түнкү смен Канчага кадер иштейсиң эртең? 6-да алмашабыз. 6-да? Эртең мененки 6-га чейин, 9-га чейин болуп калат. Азыр сен муну бүткөндөн кийин дагы бөлөк жакка барасыңбы же бөлөк блок? Блокторубуз бар. Азыр ближайший блоктор дагы кайсыл жерде? Ближайший блоктор третий жакта, они строят. Ал жакта да 2 блок бар. 2 блок, Алга чейин ошо канат кетет. Бул азыр помпа ушул жака жылат эми. Помпалар жылат. Всё, молодец. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, булар түнү менен ушинтип блокторго, уруксат берилген блокторго бетондорду алып атышат. Помпалар ары бери жылып иштеп аткан кези. Алтай шарчасында бүгүнкү күндө жумуш иштери ушундай кызуу жүрүп жаткан кези.